Кандайсыңар туугандар? Ушул жөнүндө сүйлөйм деп такыр ойлогон эмес элем, бирок блин, айла жок. Айтып коюшка туура келип калды. Эл журт WhatsApp'тан ар кандай картинкаларды автоматтын огундай эле жиберген. Бири-бирибизге ушундай проблема чыкты го. WhatsApp жан тындырбаганчы. Ё-моё там. Телефондун памяти толуп эми тазалаганга жетишпей атам. Кудай урбаду, я айланайын. Жума күнүңөр менен где-то бир 30 сообщение. Там орозо кабыл болсун. Жо, байкуш телефондон түтүн чыгып кетип атат. Ушулардын менин оюмча өтө деле кажети жок да. Тем более жанагындай фейковый картинки, всякие видосы, блин, анын баары биздин миибизге вбивается же. Булардын баары мегабайты же. Это вы өзүңөрдүн акчаңарды коротуп атпайсыңарбы? Зачем? Чисто по делу жөнөткүлө. Андайлардын эч кандай кереги жок. Ё-моё, кичине мындай анализировать этип, керектүүсүн эле жибереличи, пожалуйста. Туугандардын группасынан дофига, классташтардын группасынан 100 штук. Достордон 45 штук. Зачем ушулардын баарын кылыш, ё-моё. Давайте мындай по делу, нормальный манисор нерселерди жөнөтпөйсүңөрбү? Мисалы, коптун роликтерин жөнөтүп койсоңор болот дегендей. Тамаша. Ушул жөнүндө айтам деп эч качан ойлогон эмесмин. Ё-моё. Это же просто фигня же была. Вот теперь, оказывается, уже проблема. Негизи, мен менен макулсуңар да, туурабы?